Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Мен атым Зарина Турганова. Азыр мен сиздерге мына сок боюнча айтып берем, эмне себептен ушул алоэ веранын согун ичип жатабыз. Биринчиден биздин ден соолугубузга кам көрүш үчүн, экинчиден биздин организм тазалаш үчүн. Эмне себептен организм тазалайм деген суроо пайда болушу мүмкүн. Биздин жоон ичегибиз бул биздин тамырыбыз. Тамырыбыз куурап, чирип барса, анда биз гүлдөй албайбыз. Даракты дагы тамырын суугарып туруш керек, тазалап туруш керек. Ошол сымал эле биз дагы жоон ичегибизди тазалайбыз. Жоон ичегиде аябай шлактар, токсиндер туура эмес тамактангандан жана дары дармекти көп колдонгондон, химикаттарды көп колдонгондон биздин ичегилерибиз чирий баштайт. Биринчи стадия биздин организм кирдегендин белгиси бул тез чарчоо. Тез чарчап каласыз, хроническую усталость деп коет, баш ооруу, аллергия пайда болот. Экинчи стадияда уже язвалар пайда болот, давление, дальше уже сустав оорулар пайда болот. Ошентип үчүнчү стадияга айланат, төртүнчү стадияга айланат. Төртүнчү стадия бул акыркы стадия, бул уже онкологические раковые заболевания. Вот ошондой 95% ооруларды жаратат эгерде биздин жоон ичегибиз кирдесе. Организм тез тазалап туруу өтө зарыл. Ошондуктан мына сок алоэ, бул барбаденси миллер деген гүлдүн алоэ веранын сорту бар. Ошонун алынган, сыртын алып салат, только ичиндеги манызын гана иштетилет. Америкада Форевер алоэ вера компаниясы өстүрөт. 80% плантациялар ошол компанияга тиешелүү. Мынау 1 литр банка халал деген сертификатка дагы ээ болгон, кошерный, халал деген сертификаттарга ээ болгон, жана Международный научный совет институт алоэ дагы ушул компанияга, именно ушул продукцияга алоэ вера деген сертификатын берилген. Таза, табигый жана өтө пайдалуу сок алоэ. Күнүгө эртең менен кечинде ичебиз. Биздин организмден шлактарды, токсиндерди чыгара баштайт. Биздин клеткаларыбызды тазалай баштайт. Очищает на клеточном уровне дейт. То есть бул биздин жоон эле ичегибизди же ичегибизди эле тазалабастан биздин клеткаларыбызда дагы уулуу заттарды жана токсиндерди чыгара баштайт. Клеткаларды алмаштырганга, жаңыртканга өтө жакшы таасир берет. Ошондуктан биздин клеткаларыбыз тез обновление болуп жаңырат. Андан сырткары алоэ составында 200дөн ашык полезный компоненттер бар. Бунун ичинде 20 минерал, 18 аминокислота, 12 витамин, 200дөн ашык полезный компоненттер бар. Ушул биздин организмди бир эле тазалабастан бул еще биздин клеткаларыбызга туура питание берип атат. Биздин клеткаларга эмне керек? Биздин клеткаларыбызга витаминдер жана минералдар керек. Бирок тилекке каршы эгерде биз ичегибизди тазалабасак, витамин, минералды ичкен менен биздин клеткаларга жетпейт, себеби биздин кишечниктер кирге толгон, мындай всасываемость тоже не работает, ошондуктан биздин клеткаларга жетпей калышы мүмкүн. Урматтуу достор, күнүгө эртең менен кечинде 50-60 миллиграммдан баштайсыздар. Себеби эмне үчүн азаздан баштайбыз? Себеби кимдин кайсыл жери ооруса, ошол жерди козгошу мүмкүн. Через обострение улучшение болот дейт. То есть бир сыйра козгоп, анан жакшы болот ден соолугубуз. Бир сыйра козгойт. Аллергия чыгып кетти деши мүмкүн кээбиркилер. Аллергия эмес, просто биздин организмде аябай көп паразиттер көбөйүп кеткендиктен через кал чыкпастан еще через кожа да чыга баштайт. Ошондуктан аллергия эмес, бул процесс тазалоо, организм тазалап аткандын процесси болот. Кээ бирлердин баштары ооруйт. Кимдин кайсыл жери ооруса, ошол жер бир сыйра козголот. 3-4 күн козгойт. Бардыгын эле козгой бербейт, кимди козгойт, кимдин организми каралбай калып, ушунчалык оор, ушунчалык начар акыбалда болсо, мусорлор көбөйүп кеткен болсо, туура эмес тамактанып атып, ошолордун организми бир сыйра козгойт. Эгерде нормальный болсо, эч кандай эчтеке козгобойт. Мисалы, Японияда бир күндө 2-3 банка ичишет экен, ошондуктан олор жаш дагы көрүнөт, туура да тамактанышат. Биз пока 50-60 миллиграммдан сунуштайбыз. Где-то 10 күндөн кийин, 15 күндөн кийин уже бир айда 3 банка ичсеңиздер да болот. Бул алоэни жаңы төрөлгөн балдардан баштап, роддомдон келгенден баштап берсе болот. Балдар запор болбойт, аллергия болбойт жана иммунитети да жакшы болот.
өтө ооругандарга, запор болгондорго дагы ушул алоэни сунуштайбыз. Хронический запор болгондорду дагы ушунчалык алоэ жакшы таасир берет. Давление болуп атабы, сахарный диабет болуп атабы, ашказанда язва болуп атабы, тоже вот сок алоэ. Язваларды кадимкидей, ошо жара болгон участоктарды кадимкидей жашнагылы, тыртыгы жок кылып бүтүрө баштайт. Эмне үчүн давленияга тоже кишечник тазалаш керек, ичегини. Себеби биздин ичегибиз кирдепкенден биздин кан тамырларыбыз дагы кирдейт, ничкерет, бөйрөккө, боорго нагрузка келип атат, жүрөккө нагрузка келип атат. Ошондон улам биздин организмде давление пайда болот. Ошон үчүн давленияны жок кылыш үчүн организмди тазалашыбыз керек. Бул алоэ вера, бул табигый, илгертен айтып келет, буну природный доктор деп коет. Же болбосо чудо растение деп коет, божественное растение деп койсок дагы болот. На самом деле алоэ веранын касиети өтө күчтүү жана пайдалык жакты аябай көп. Көптөгөн миңдеген ооруларга өтө жакшы таасир берет. Ошондуктан мен биринчи организм тазалоо боюнча айтып кетким келет да. Кандай оору болбосун, организмибизди тазалайбыз. Сок алоэ жана буга кошумча бизде алоэнин гүлүнөн жасалган чай, витаминдер, пробиотик бар. Бул пробиотик биздин жоон ичегибиздин микрофлора кишечникти улучшать этет, иммунитетибизди көтөрөт. Жана чеснок, тимьян деген бар, биздин организмде паразиттерди, курттарды жок кылат. Вот ошондой комплексный лечение кылыш керек. Бир эле банка эмес, комплексный лечение. 3-4 ай дейт. Себеби 120 күндө биздин клеткаларыбыз жаңырат экен, обновление болот экен. Организмди тазалаш оңой эмес экен. Биз күнүгө жеп, кайрадан тамак жеп, кайрадан организмди булгап турабыз. Эгерде биздин ичегилерибизди колоскопия менен текшергенде, жоон ичегиде жылдап жаткан заңдар, жылдап жаткан анча мынча эрибеген дарылар бар, капкара болуп, балырлар басып, курттар көбөйүп, бездер пайда болгон байкамаксыздар, эгерде ошону текшерсеңиздер. Вот ошонун баардыгын биздин ичегибиздеги майда түптөр бар. Ошол түптөрдүн ичинен бери тазалап чыкканга убакыт бериш керек. Алоэ вера тазалайт. 120 күндүн ичинде сиздер кандай ооруңуздар болсо ошодон арылсаңыздар болот да. Бирок буга убакыт керек жана чыдамдык керек да. Чыдап ичишибиз керек. Унутпай күнүгө эрте менен кечинде ач карын ичип организмибизди тазалайбыз. Алоэни ичип атканда диета сакташ зарылбы дейт. Эми бир жактан тазалап атса, бир жактан булгап турган, бул дагы мен ойлойм туура эмес иш деп, туурабы? Ошондуктан алоэ вераны ичип атканда диетаны сактап койсоңуздар өтө сонун болот. Тезирээк организмге жардам бересиздер. Жана противопоказания барбы деп сурашат. Противопоказания абсолютно жок. Бул натуральный, природный, эч кандай химикат кошулган эмес, зыян нерселер кошулган эмес. Даже алоэ гүлү өсүп атканда дагы эч кандай дары дармек кошкон эмес. Ошондуктан бул зыяны жок, противопоказаниясы жок. Жаңы төрөлгөн балдардан баштап бүт баардыгына өтө жакшы таасир берет. Өттөгү таштарды жок кылыш үчүн операциясыз эле жок кылса болот. Анын үчүн алдын ала алыш керек. Таштар аябай көбөйүп приступ бергенде эмес, таштар пайда болгон билгениңизде эле мына сок алоэ жана алоэнин гүлүнөн жасалган чай, ошону тыйынбай ичип организмди тазалаш керек, диетаны да сакташ керек. Таштар кадимкидей ээрий баштайт, ээрип суюк болуп, мындай смоладай болуп, суюк болуп, өттөн уже агып түшүп баштайт да. Кээ биркилер коркот, ташты түртүп чыкса, мындай немеге тыгылып калса приступ берет деп. Ташты түртүп чыкпайт, таш ээрийт, кадимкидей ээрип, смоладай болуп, суюк болуп, өттөн агып чыгат. Ошондой эле бөйрөктөгү таштарга дагы, туздарга дагы аябай жакшы таасир берет. Бизде алоэ, мындай алоэ веранын 4 түрү бар. Бүгүнкү күндө сиздерге ушул чистый, стабилизированный сок алоэ боюнча тааныштырдым. Мына сары банкадагы 1 литр көлөмү. Бул чистый, стабилизированный сок алоэ деп коебуз. Кийинки рубрикамда, Кудай кааласа, мен сиздерге бөйрөккө,
жана суставтарга дагы кандай алоэ веранын продукциялары бар экенин сиздерге айтып бермекчимин. Эгерде алоэ вераны каяктан алам, мага керек деген суроо пайда болсо, анда ушул видеонун түгүндө WhatsApp номерим бар. Сөзсүз түрдө WhatsAppка жазыңыздар. Россиянын бардык региондорунан алса болот, жана Кыргызстандагы бардык региондоруна алоэ вера жеткизилет. Кыргызстанда дагы бул компания официально легалдуу түрдө иштейт. Саламатта калыңыздар, урматтуу достор, оорубаңыздар, жакшы калыңыздар.